мугалимдин имиджини көтөрүш биринчи кезекте мугалимдин өзүдөн. Кыялына ишенген инсан катары башынан эле көрсөтүптүр да. Мен анан кийин эксперимент жүргүзгөм. Ыйлагандар болду, күлгөндөр болду. Мен да ыйладым 2-3 жолу. Балдарда арызданып отуруш эмес, булар окубайт, телефон көрөт деп отуруш эмес, андан көрө мүмкүн биз өзүбүздү өстүрүшүбүз керек. Азыр өзүңүз кандай сезимде болуп турасыз? Сен эгер китеп окуп отурсаң, мен чарчабаймын. Ушу кыялга эң көп салым кошкон адамдар кимдер болду? Мына гордость, сыймык. Мен баламды жакшы тарбиялаптырмын деп. Сиз чынын айтканда биздин заманыбыздын чыныгы каарманы болдуңуз да. Арыбаңыздар мекендештер, назарыңыздарда Жаратман долбоору. Силер менен мен Урмат Насыкулов. Жаратман долбоору аркылуу элибиздин сыймыктуу, жөндөмдүү, таланттуу, эң башкысы өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошкон замандаштарыбыз аркылуу кененирээк маалымат алмакчысыңар. Бүгүн бизде конокто улуу инсан, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, номер 3 эксперименталдык гимназиянын негиздөөчүсү, ата-энелер мектебинин негиздөөчүсү, чыныгы кыргыз жаратманы жана биздин замандын чыныгы каарманы Гапыр Мадаминов агай. Агай, биздин студиябызга кош келиңиз. Рахмат. Маанайыңыз кандай? Жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшы? Рахмат. Жакшы. Өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге баарлашып кеткениңизге ыраазычылык этмекчибиз биринчиден. Экинчиден, кечүү мурда күнү опера балет театрында ошо жана Руслан Акун тарткан Агай сериалынын 10-чу жыйынтыктоочу сериясынын жабык көрсөтүүсү болду. Мен да ал жерге бардым. Эң сүйүндүргөнү бош орун жок. Театр жык элге толду. Анан ушунча эл мындай аябай берилип, ыйлагандар болду, күлгөндөр болду. Мен да ыйладым 2-3 жолу. Аябай таасирлендим да, агай. Анан биздин бүгүнкү чыгарылышыбызды мен ыраазычылык сөздөн баштамакчымын. Өмүр бою ушу билим деп канча кыргыз балдардын жашоосун жакшылыкка буруп турсуз да. Анан азыр өзүңүз кандай сезимде болуп турасыз? Ушу сериалдан кийин ушунча мындай атактуу болуп калдыңыз, көп эл таанып калды. Кандай сезимдер болуп жатат? Алгач урмат, рахмат сиздерге. Ушу мени ушул чакырып, интервью алып, элге алып чыгып атканыңарга силерге рахмат, Тимурга рахмат. Эми кечеги театрдагы элдин сиз айтмакчы ошончо көп чогулуп батпай кызуу катышып, анын ичинде элибиздин мындай эң урматтуу, сыймыктуу адамдары Чыңгыз Айтматовдун карындашыбы Роза Айтматованын, Кыяс Молдокасымовдун, андан Аскар Салимбековдун катышканы, көптөгөн билим берүү министрлигинин орун басары, маданият министрлиги, анан жогорку кеңеш депутаттарынан мынау социалдык тармактын комитеттин төрайымы Венера Арайымбачаева баштаган депутаттардын катышкандыгы, Султанбай Айжигитов, Нуржигит Кадырбеков жана башкалар. Бул өзү анан окуу жайдын ректорлору болду ал жерде. Бул демек анан алыстан келгендер көп болду. Аймактардан келген мугалимдер болду. Да, мына билесизби, оштон атайын эшитип самолетко билет алып учуп келгендер болду. Жалал Абадтан Төө Ашуу аркылуу ашып келип атат. Нарындан, Ысык көлдөн, Таластан келишкен 1-2 адам эмес да, топтогу группа менен келгени. Бул мен мындай ойлойм, бул менин кыйындыгым эмес. Мына көтөрүлгөн теманын, проблеманын, билим берүүнүн, социалдык маселенин
ушунчалык бышып жетилгендигинин, эл ушундай бир чындык реалдуу турмушка көрсөтүүгө муктаждыгынын, жаңылануу идеясыга муктаждыгынын, анан ошону колдогондугунун бир белгиси деп ойлойм. Албетте бул жерде ошондой бир көркөм чеберчилик менен тартып алып чыккан Руслан Акунга өтө чоң ыраазычылык. Ата бабам бартап келген, байыртадан сактап келген, ичкендерди тамшандырган, беймандарды таң калтырган, шаңга шаң кошкон, демге дем кошкон, максым бар жерде майрам бар. Дасторкондо дайым шоро болсун. Руслан Акундун жана алардын чыгармачыл топтун өзгөчөлүгү ушу билим берүү темасын ушунчалык кызык кылып бергени да негизичи. Бул сериалга дагы кайтмакчыбыз. Бирок биздин маегибиздин башында коноктор менен сүйлөшүп баштаганда балалыктан баштайбыз да. Жакшы. Ошо сиз кайсы жерден төрөлдүңүз, ата энеңиз кандай адам эле, балалык кезиңиз кандай өттү, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Мен 58-жылы Сүлүктүү шаарында шахта башкармалыгында, шахта управления дейт, Сүлүктүү кенчилердин шаары, ошол жерде жумушчунун үй бүлөсүндө төрөлдүм. Атам Маматкул татаал шарт менен окуй албай калган 3-4 жылдык эле класстык билими бар. Апам Курсанай үйдө олтуруп бала тарбиялаган, мал баккан, атам көмүр казган, чөп чапкан, жөнөкөй жумушчунун үй бүлөсүндө төрөлгөнмүн. Биз 9 үй бүлөбүз. 9 бир тууганбыз. Анан мына эжелерим Айсанам, Турсунай, улар дагы педагогдор. Анан иним Артыкбайды атам экөөбүздү эки окушка окутуптур да. Ал кезде Союздун мезгилинде мынау диний билим алыш бир аз татаал эле, тыюу эмес го, бирок мындай тоскоолдук көп болчу. Ошого карабастан аны окутуп, ошол жагынан андан башкадан граждандык кесиби болгон, усталык. Мен дагы ошо Сүлүктүүдө номер 3 орто мектепте окуп, ага чейин чоң атам Мадемин Буухалдын колунда, Кыргызда салт бар го, балдарына мындай чоң аталарын колуга берет. Ошолордун колунда жүрүп чоңойдум 5-класска чейин. Азыркы Хаджент Ленинабад областында чоң атамдар ошол жакта турчу эле. Ошол жакта атамдардын колунда чоңоюп, анан кой багып жүрдүм. Мен алгачкы эң көп жасаган ишим кой багыш болду, талаада жүрүп. Анан 5-класста чоң атамдар да баардыгы Сүлүктүүгө көчүп келди, Кыргызстанга. Ал кезде мындай азыркыдай бөлүнүү жок эле. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан баардык бир үй бүлөдөй эле, мен айтам, сонун учурлар болгон. 3-мектепте окуп, ошол жерде 11-классты бүтүп, анан алгачкы жылы Бишкекке келип, улуттук университетке өтө албай калып, анан барып, мен да шахта управленияда иштеп, жумушчу болуп, анан вечерний илгери СПТУ дейт эле, азыркы лицей, ошондо столяр плотникке окуп, анан ошо усталык кесипке ээ болуп, анан армияга кызматка чакырылып, Шевченко ошо 2 жыл ошол жакта кызматты өтөп келип, анан университетти сырттан окуп бүтүрдүм. Сиздин ушу инсан болуп калыптанышыңызга ата энеңиз канчалык ролду ойноду, кандай баалуулуктарды силерге берди? Рахмат. Мен азыр эми сезсем, ата энемдин ролу өтө чоң болгон экен да. Кээде мен мындай сөздү айтам да, урмат. Кээ бир адамдардын 1, 2, 3 диплом алганына караганда, кээ бирөөлөрдө диплому жок болсо дагы, табигаттан, Кудайдан берген баам, парасат деген сөз бар. Идрек деген, акыл деген, ошонун жөнөкөй жумушчу болсо дагы менин атамда ошол сапат бар экен дейм да. Ал мен өзүмдүн китебимде, мына бул китебимде ата тарбиясы деп жазганмын, бир бөлүмдү, бир теманы.
ал адам ошо мени жумуштун, тиричиликтин процессинде тарбиялап жүрүптүр да. Жөн мындай нотация окуп эмес, жумуш аркылуу. да, жумуш аркылуу. Ал жумуш кайсы? Көмүр ташып, көмүр казып, серпая, ташкыя тегерек деген аймактарда чөп чаап жүрүп, ар бир ишти жасаганда мындай деген сөзү бар эле. Бардык ишти өзүң суктанарлык кылып жаса деген. Азыр эми кичине чоңоюп китептерди окусам, эми мындай эме болуп атат. Кээде мындай орус тилде окуган китепти ошондой айтышка туура келет. Көрөрмандар мени кыргыз тилини бузуп атат дебесин. Кээ бир учурда оригинал айтып коюшка туура келет да. Все надо делать по законам красоты дегенди окуп ошол мал багасыңбы, чөп чабасыңбы, үй жумушун аткарасыңбы, эстетикалык. Атамдан ошону көрчүмүн. Өзү жумушчу болгонуга карабастан ошо жумушчулук кийимини дагы эстетикалык табит менен кийет эле. Биз анын ат мингенини, эшек мингенини, үй жумуш кылганын көрүп дагы мен чындап мындай суктанат элем да. Анан кийин үй тиричилик эме инструменттери, каражаттары, күрөк, балка, теше, лом бардыгы таптаза болуп өз ордунда турсун дейт эле да. Анан өзүнүн ошо жумушчулук кийимини, үй тиричилик кийимини кийип, үйдө аткарып келип туруп, үйгө кире бериште вешалка, илгичке илип коюп, анан үйгө башка кийимди кийип туруп, ушундай ошонун ар бирини мен мындай суктанып карайт элем да. Анан даже бир жолу эгин эгип жатып, мен атама бир суроо бердим да. Ата, сиз мындай вот карасаңыз, 4-5 класста бир аз башым иштептир. Ата, сиз бул акылды каяктан алгансыз? Өзүңүз окуапсыз. 3 класс эле билимиңиз бар экен десем, мына айтып атат: балам, туура мен окуй албай калдым. Кыйынчылык болду, жокчулук болду, ачарчылык болду. Бирок мен мынабул бир аз жарым акыл эсти акылман адамдар менен бирге иштеп, жашап жүрүп, ошолордон алдым. Мен азыр билсем, бул өзүнчө бир турмуштук философиялык ой экен да. Мына дагы бир орусча айтып коет: умозаключение дейт. Ошолорду атам көрүп жүрүп, ушу кортундуга келиптир да. Анын мындай айта берсем көп сапаттары бар. Анан жанагы таасири сизге дегени, атам ошо өзүм окуй албай калдым, балам сен окугун деп бир кичине бөлмөнү, үйдү мектепкана деп атап койгон да, кызда. Ошол жерге азыркыдай идеалный эмеректер жок, бирок ошол жерде сабак кылчубуз. Анан мен китеп окуп тапшырма аткарып отурсам, атам көмүр от чаап, отун жарып, иш кылып атса, барып жардам берейин десем, жок балам, сен эгер китеп окуп отурсаң, мен чарчабаймын. Карасаңыз кандай аталарга, энелерге эме да. Кээде мына кече кинодо да башта көрдүңүз го. Ташта окушуңду, сен министр боло белең, малды бак, тиричиликти кыл деген жок. Ошо жок, сен окусаң мен чарчабаймын деп ушундай сөздөр менен эме берген. Апам болсо бизге өтө жөнөкөйлүк, эмгекчилдикти анан унчукпай жүрүп, акылман анан таза андай тууралыкты тарбиялаптыр да. Кийин мен иштеп калып, ар убакта бир барат эле, мен алыста жашап калдым. Барып бир аз айлыгымдан берсем апама, мисалы үчүн 1000 сом же 100 сом берсем, 50 сом, 60 сомун алат дагы мага кайтарып жарымын берет. Балдарың бар балам, балдарыңа алып бар дейт. Ошонусунун өзү менен бизди мындай инсаптуулукка, өзүнүн гана бир аз үлүшүн алып, саңа болсун дегенге тарбиялаптыр дейм. Ушундай. Анан эми ата тарбиясы дегениңизге, ата эне тарбиясыга да бир нерсени айтайын. Анан бул өтө көп классиканы окуган эмес, бирок атамдар, мен азыр ойлоймун, мен ошону мына китебиме жаздым. Үй бүлөлүк сүйүп окуган бир гана китеби бар эле. Аны чоң атам Мадемин, Бухал, атам Маматкул, келини
Курсанай апам окуйт экен, ал китептин аты Равшанбек. Азыр билсем Эргаш Жуман Булбул угулу түрк элдеринин белгилүү акын жазуучусунун Көрүүлүү Султан деген поэмасы бар. Мына бизде Манас кандай болсо, ошонун эми ал даражага мүмкүн жетпейт го, бирок ошо Көрүүлүү Султандын Хасан хан, Абас хан деген балдарынын баласы Равшанбек деген ошону дастан бул. Ыр менен ошону окуп, жана сиз театрга киргенде ыйла көзүмдөн жаш акты дегендей, окуп отуруп атамдар көзүдөн жаш агып отурат эле. Мүмкүн бая өздөрү ат айлабастан, бирок бая сөз чакырат үлгеричте демекчи, бизде биринчиден менде китеп көйлүккө, экинчиден ошол Равшанбектин марттыгы, адамгерчилиги, элдүүлүгү, анан мындай бир өзгөчө инсандыгы, ошолорду анан атамдар аны окуп эле калбастан, азыр байкасам толук бир бапты жаттан билет эле. Ошону отурган жерде, жүргөн жерде мындай жат айтат эле да. Айтканда да ушундай сулуу айтып туруп, өздөрү да шыктанып, анан бизди да шыктандырып коет эле. Мен ойлойм, ошолор билинбестен мана тарбиянын уюткусу үй бүлө деген. Көп токтолуп койдум. Демек, ата энеңизден аябай шыктанган турбайсызбы? Ошо билим берүүгө кызыгып, билим алууга кызыгып. Ошо бала кезиңизде эмне жөнүндө кыялданчыңыз? Бала кезимде мен айтсам мүмкүн күлкүлүү болор, койчу болуу жөнүндө. Чабандыкты. Анын себебин азыр айтам. Арча сууду, анан эме ошо шараккан сууду, арчанын жытыны, тооду, эркиндикти жакшы көрөм. Анан өзгөчө жылкыны, атты жакшы көрөм. Ал кезде жылкыга рухсат бербейт эле. Жеке менчикке рухсат бербейт эле. Колхоз болчу ал кезде. Эгер чабан болсоң, ошондо атка рухсат берет эле. Ошол атка болгон сүйүүм үчүн мен койчулукту эңсегенмин да. И 11-класста. Жылкыга жакын болом. Аябай, анын кичинегени. Өзү мындай байкасаңыз, менимче жаныбарлардын эң сулуусу бул жылкы, ат да. Анын кичинегени, турганы, басканы өзүнчө бир мындай сулуулук жана улуулук. Анан мен айтат элем, мына бизде беде дейт, кандай сизде деле беде дейт. Беде дейби? Мен беденин өсүп турганын көрүп, анан жылкыны көрүп туруп, ата, жылкы ат сулуу, ал жечүү кашек беде сулуу. Неге мынчалык бул экөө бири-бириге арналгандай десем, балам, Алла Таала жылкыны жаннаттан жаратып, жаннатка чыгарыптыр дейт. Ушундай. Атты көрбөй калсам, ат басып кеткен изди барып көрүп, 1-2 минутта тиктеп отурчу элем. Мен мындайча айтканда, аттын азыркы мындай ушундай сөздөр бар го, поклонник дейт го. Мен жылкынын азыр деле мектепте ошо директорлук кабинетимде, үйдө жылкынын сүрөтү толуктура илинип турат да. Статуялары турат. Ошого мага кээде бир жактарга азыр чакырса, сиз балалыктан мугалим болушту каалаган болсоңуз керек, максатыңызга мен балалыктан жылкычы, чабан болушту каалаган адаммын мен. Жакшы. Туурусун айтсам да. Ат адамдын канаты дейт эмеспи? Да. Мен да жылкыны абдан жакшы көрөм да. Жылкы мингенди, ат мингенди. Жакшы. Агай, педагогикага кантип келип калдыңыз? Анан 11-ди бүтөрдө менин биздин мектеп орус-кыргыз параллель класс эле. Оруско-кыргызский эме эле. Анан досум бар эле, кече келип катышты. Ибрагимов Кахар Малаевич, Айдаров Анвар деген. Анан Мүйдүн агайыбыз суроо берди, бүтөр алдынан. Математикадан экөөбүздү жарыштырды. Мен ага теңке ала албайт элем. Кахар күчтүү эле менденчи. Ошо 2 классты кошсо эле мен ойлойт элем, ушу менден сурабаса экен, мен андай иштей албайм деп.
бирок ошол күнү жооп бердик экөөбүзгө тең. Анан о жакшы деп туруп анан айтты, эми айткылачы, мына 10 классты бүтүп атасыңар, акыркы звонокко жакын калды, бир ким болосуңар келечекте деп. 2 класс кошулган 60 окуучу отурат. Анан Абдукахар жооп берди, мен инженер болгум келет деди. Анан сурады, эмне үчүн десе, техниканы ойлоп таап элдин турмушуну жеңилдетким келет деди. Ал ушунчалык начитанный бала эле, мектептин китепканасы да, шаардын китепканасы да ал окубаган китеп калган эмес эле. Мен ал окуган китептин 100-дөн 1-ин да окуган эмесмин. Анан жакшы, эми Капыр сен айт, бир атым Азамкул, сен айт деди эле. Мен койчу болом деп жүгөрдүм да. Притом ону мындай мындай сыймык менен, гордость менен, тартынбастан мен койчу болом дедим. Десем 2 класс деп баары күлүп жүгөрдүм мындай. Илгери эчтеке жасай албаган адам койчу болот деген ойдагы стереотип болушу мүмкүн да, же болбосо мындай окуй албаган адам деп. А мен мектепти с отличием бүтүп атам. Ал дагы золотой медалга болуп турат. Мен койчу болосом, баары күлдү да. Анан бирок вот педагогикалык мастерликти эми ойлойм, Мүйдүн агай айтты, эмне күлөсүңөр? Мүмкүн Капыр тооду, койду, жылкыны жакшы көрөт, ошол үчүн койчулукту тандаптыр деп ошентип айтты. Анан эми бүтүрүп аттестатты алып, баардыгы 5, эми мен ата койчулукка эме десем, атам анан улум сен мындай арык элем да, назик болгон окшойм да. Сен мынау ден соолук абалың менен сен тоодо суукта үшүп каласың, чыдабайсың. Сен андан көрө койчулукту жөн эле кой, башка бир кесипти танда, мугалим болосуңбу, дарыгер болосуңбу деп, инженер. Анан мен ошонун анан педагогикалыкты тандап калдым. Ошо педагогиканы тандаганда сизге башында эле жактыбы бул? Сиз башында эле түшүндүңүзбү? Бул менин чыныгы адистигим экен, балдар менен иштейм деген же? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Мен атамдан алган бир таалимим, ал мындай дейт эле дейм. Эмне жумушту жасасаң, астейдил жаса, анан мындай эл суктанарлык кылып жаса деп. Мен эгер педагог эмес, койчу же болбосом сторож же болбосом бир башка бир жөн эле сантехник болсом деле ошону астейдил жасамакмын, анткени мен атамдын таалимин алганмын да. Ошол үчүн педагогикага бардымбы, демек ошол ишти мен жакшы жасайын деп иштеп эме кылдым. Анан ошо мугалим болуп ошо региондорго иштедиңиз да биринчи? Кайсы мектепте иштедиңиз? Мугалим болуп алгач ошо Сүлүктүү шаарында эмеде номер 5 дейт өзбек мектепте сабак бердим. Совместитель болуп. Ошол эле убакта Гаранодо иштедим. Анан номер 3 өзүм окуган мектепте мен үчүн эң бактылуу ушул, өзүм окуган мектепте өзүм мугалим болуп иштеп, анан заочный окуйм да, 3 курсум, 2-3 курсумда мени завуч кылып айтышты. 1200 окуучу окуйт эле, чоң мектеп. Анан начан класстарга завуч болуп иштеп, сабак берип жүрүп, ошол иштерде иштеп калдым. Канча жаштасыз ал убакта? 21-22? Да, 22-23 жаштамын. Ушул мисалы эмеде, сериалда Агайда сизди мындай калыптанган, өзүнүн кыялына ишенген инсан катары башынан эле көрсөтүптүр да. Бирок сизде ошол жаңы системада, жаңы форматтагы эксперименталдык гимназияны ачыш керек, билим берүүнү өзгөртүш керек, балдарга билимди башкача бериш керек деген ойлор качан келе баштады? Рахмат. Мен андан турмуш шартыбызга байланыштуу Сүлүктүүдөн Лейлек районуна көчүп келдим. Жаңы жер Арка дейт. Тажикстан менен чектеш жер. Чектеш жер. Бул уже Сүлүктүүдөн эмеден 80 километр аралыкта да. Айылга көчүп келдим. Ошол жерде
Бирок мен Сүлүктүдө иштеп жүргөндө сезе баштадым. Анда бул 84, 79, 80, 84 жылдар. 90га чейин. Байкадым, сабак берип жүрүп, эмнегедир барган сайын балдарды окутуш татаал болуп атат. Көп нерсени дагы өркүндөтүп өзгөртүш керек экендигин. Алгачкы мынау ойлорум ошондо байкалды. Анан келип Лейлекте иштеп жүрүп, мен көбүрөөк сабак бере баштадым. Анткени мен көп совместитель болуп жүргөмүн Сүлүктүдө. Гаранодо иштедим. Андан илгери горком партия дейт эле. Горком партияда инструктор, зав, башчы болуп иштедим. Анан ушул жерден дагы бир эмени айтып коеюн. Илгери школа КГБ дейт эле. СМБ азыр айтабыз. Ошо улуттук коопсуздук мектеби болчу. Мен илгери ошо комсомол менен горком партиядан ошол жака алчу эле. Окууга жөнөтчү эле. Анан жумушчуну жөнөтчү эле. Ошо бир сунуш болду. Дагы бир кесибим болуп калышы мүмкүн эле. Мен ошол улуттук коопсуздук кызматына өзүм деле ошого дагы мындай кызыгат элем. Китептерин окуп, мамлекеттин коопсуздугуна кызмат кылыш бул чоң бир сыймык, анан жооптуу деп. Анан документтеримди жөнөтүшүп, мен Сүлүктүдө жүргөндө ошол окууга барышка даярдык башталып калганда, анын бир жери бар экен, бир шарты ата энеси макул болуш керек экен да. Дагы атамдан сураганда, эми балам, мен силерди сени тилеп жүрүп көргөнмүн. Биз кыздар экен да, жалаң үй бүлөдө. Анан мен төрөлүппүн да. Алыска кетип каласың ал жумушуңда, мен алдым деле жүр деп, анда да токтотуп койду. Алиге чейин мен ал кызматтын адамдарыны өтө сыйлаймын, өтө жооптуу иште алар эсен болуп, элге жакшы кызмат кылсын. Анан мектепте иштеп калдым, иштеп ошо анан ойлодум 92-жылдан баштап, 91-92ден мындан ары мынтсек болбойт. Сайыз ыдырап кетти. Элдин турмушу оор, базарга чыгып кетти. Балдарды анча-мынчалары мектептен чыгарып алып, мектебиңди ташта, алып сатар досума жандоочу бол, базарга отур деген заман болуп калды. Айыл жерлерде арпа нан жеп калды адамдар. Арпа нан жеп калды. Ошону башыбыздан өткөрдүк. Анан ошондо меңа эмнегедир мындай ой келди да, бул бардыгы өткүнчү, приходящий, убактылуу, убактылуу. Убагы келет. Билимдин баалуулугу керек. Акыр түбүндө, акыры барып, улуттун, элдин өнүгүүсүгө билим жол ачат деп, анан мен алгачкы китебимди жаза баштадым. Ал китебимдин аты Билим баалуулугу. Ценность знаний деген. Ошону жаза баштап, анан кийин талаада иштеймин, сабактан чыгып барып жүзүм сугарам, чөп чабамын, эшегимди минип барып. О кинодо велосипедти шарттуу алмаштырып коюшуптур. Мен жалаң эшегимди минип, ат минип жүргөм, атамдын атын минип жүргөм. Да, ошо колхоз, совхоз. Анан биринчи китебимди талаада жүзүмдү сугарып, чөгөрүп, колум кир отуруп, анан ручкамды жаным блокнотко жаза баштаганмын. Ошол блокнотумду, ошол китептеримдин, мынау китептердин кол жазмалары. Булар китепти бардыгы айтат, агай сиз каякта окуп, каякта жазгансыз? Мен айтам, Шубакзарда, Жүзүмзарда, талаада коен томуктун арасында жазылган китептер бул. Мындай терди алып таштап туруп, ал жакта аркада градус 30-40 градуска жете турган ыстык чайлада отуруп жазылган эмгектер да. Тер менен кошо жазылган эмгек. Бирок мен ошо жүзүмдү сугарып жүрөмүн, терип жүрөмүн, чөптү оруп жүрөмүн, оюм эмне кылсак балдарды билимге кызыктырып тартып алабыз. Ошол үчүн ол китептин аты Билимдин баалуулугу. Жазып бүткөндөн кийин чыгарышка каражат жок. Анан Ош областынын абланосу Балтагул Нурумбетов деген ошол кишиге рахмат, кийин профессор болду. Ошол киши анан колдоп Оштон аз гана экземплярда чыгарды. Бирок өкүнүчтүүсү, басмадан чыгар алдынан бир адам соавторлукка фамилиясын коюп коюптур.
Балтагул Нурмбетов ачуу келди. Кантип бул капырдын ушунча жыл эмгегиге бирөө коштомчу болуп кошулуп алды деп туруп типографияга кайта китепти тапшырып жок кылгыла, кайрадан чыгаргыла деди. Ошол убакта типографияда кризис болду дагы, кайрадан чыгара албай калды. Ошентип ал китебим көп экземпляр менен чыкпай калды. Ал жерде бир мындай изюминка дейт, өзөктүү жерин айтайын. Мындай деген сөздү бергенмин ойдо. Америка күчтүү, Япония, Германия күчтүү мамлекет. Анткени аларда техника, курал көп деп айтыш туура эмес. Анткени аларда күчтүү университеттер, билимдер күчтүү. Билим күчтүү деп жазганмын, баштаганмын да. Андан ары билимдин тарыхыга түшүп кетип туруп, мен байыркы орто окулум жаңы заман оригиналдуу мисалдар менен келип туруп айтмакчы болгонмун. Бардык учурда эл кризиске учураганда билим адамдарды өнүгүүгө алып чыккан деген ойду бергенмин ошол китеп. Ушуга бир аз башым дагы бир аз. Агай айтып атпайсызбы, 90-жылдары Союз ыдырап кетти, система өзгөрдү. Көп адамдар өзүн жоготуп алды ошол кезде. Ичип кеткендер да көп болду. Адистигин тыштап, мектепте тыштап, базарга чыгып кеткендер көп болду. Коммерция кылып, тиги мигрант болгондор андан да көп болду. Анан ошондой маалда, мындай чоң өзгөрүүлөр маалында сиз өзүңүздү жоготпой, ушу билимди аркалап, мектепти жакшырталы, гимназия ачалы деген мындай ичиңиздеги чоң ишенич, ошого эмне түрткү болду? Ошого кантип келип калдыңыз? Бир ичиңизде балким бир кандайдыр бир сезимдер болот да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Туура айтасыз, ошол учурда татаал болуп, адамдарда мындай материалдык эле эмес, рухий чүнчүү пайда болду да. Чүнчүп кетүү, мындай духовный кризис дейт да, пайда болду. Мен деле кыйналдым. Мына фильмде көрүнүп атат го, уулум кызым сникерсти жегениге сүйүнүп атат да. Анал суюк тамак, телевизорду балдарым башка жактан көрүп келет. Мен деле, биз деле үй бүлөбүз кыйналдык, бирок бая айтканымдай, мен бая бир сөздү айттым го. Тарыхтын ар кайсы мезгилинде билим адамдарды өнүгүүгө алып чыккан деп. Ошого мен аналогия кылып Мухаммад пайгамбарыбызды да келтирем да. Келтиргенмин. Өзүнчө христиан дини дагы, дүйнөлүк диндер дагы, ошонун ичинде ислам дини дагы, бул өзү дагы өзүнчө бир маданият, өзү дагы бир илим да. Карасаңыз баягы бутпарастык болуп, кризистик абалга келип, кыз бала төрөлсө эгер, билсеңиздер керек, кыз бала төрөлсө эгер, ал кыз баланы апарып жок кылышты ойлошчу. Ошондо Мухаммад пайгамбарыбыз эненин, кыз баланын укугуну биринчи коргоп, анан ошол бутпарастыктан уруу болуп, кан төгүшүп, согушка барып, оор жашоодон рухий байлык аркылуу, иман, ишеним аркылуу өнүгүүгө чыгабыз деп туруп, ушул ислам дин илими менен элди бир жарыктыкка алып чыккандыгы дегендей. Андан кийинки эмелер, мына Ян Амос Коменскийлер, ага чейин, буларга чейинки Конфуцийди алып көрсөк эгер, 2500 жыл илгери Конфуцийдин конфуцианствону эгер көрсөңүз, андан кийинки аалымдарды дүйнөлүк алсак, бардык учурда кризисте билим жардамга келген. Мен кайсы бир даражада айтамын, мен деле чүнчүп чөктүм, капа болдум, кыйналдым. Мүмкүн атамдын тарбиясы, ата энемдин, анан мен окуган китептер, билим мени сактады окшойт. Бул менде пайда болгон эксперименталдык гимназия, эне мектеби, акыл эмгек маданияты бардыгы мен алган тарбия менен, мен окуган китептердин мөмөсү болсо керек дейм. Жакшы.
ошо сиз кыялданган эксперименталдык гимназия ачуу жолунда эң чоң тоскоолдук сиз үчүн эмне болду? Рахмат. Эң чоң тоскоолдук биринчиден өзүмдүн тажрыйбам, таалимимдин, билимимдин жетишсиздиги. Мындай болуш керек да, адам өзүдөн башташ керек да, жетишсиздиги. Мүмкүн мен көп нерсени мындай наугат дейт. Орустар дагы кечирип койсун мени эмелер, угармандар. Методом проб и ошибок дейт. Мен анда чыйыр жок эле. Азыр кимдир бирөө бир ишти жасайм десе, мүмкүн анча-мынча чыйырларды да мен ошол өзүмдүн билимимдин, тажрыйбамдын чектелүүлүгү үчүн дагы биринчи тоскоолдук. Экинчиси ошол инновацияны, жаңылыкты айлана чөйрөнүн, коомчулуктун кабыл алуусунун кыйындыгы болду да. Стереотип мышления дейт. Эмне кереги бар гимназиянын? Мына мектеп окута бер, о фильмде дагы берилген дегендей көз караш. Жогорудон дагы түшүнүү, горизонталдык дагы түшүнүүнүн жоктугу болуп, андан ата-энелердин аң сезими, окуучулардын, ушулардын, анан шарттын жоктугу, гимназия, мектеп ачыш үчүн ушулардын баардыгы биригип туруп өтө мындай тоскоолдук бир топ күчтүү болду, айныкса бюрократиялык тоскоолдук. Лицензия алыш. Бирок ошолордун арасында дагы жакшы адамдар жолугуп турду да. Жана Нурумбетов дедим, ал жардам берди. Жанагы Аскар Какеев деген, Карым Ташбалтаев деген, ошо райондо дагы эле мындай түшүнгөн кээ бир жетекчилер болду. Чындыгын айтсак эгер, бир тобу түшүнбөй атса, бир тобу жакшы экен оюң деп, жок эле дегенде тоскоолдук кылбады да. Ушундай абал. Ушу сериалда мындай аябай чагылдырылыптыр да, бул бюрократиянын тоскоолдугу, жанагы көрө албаган адамдардын жол тобосу. Бирок аны менен бирге сиз айткандай колдогон да инсандар көп болду да. Ушу сиздин кыялыңызга ушу жолдун сиз менен тарапташ, сизге эң көп ишенген, ушу кыялга эң көп салым кошкон адамдар кимдер болду? Рахмат. Атам болду. Атам болду. Ошо сериалда атаңыз алманы сатып эметкенде Атам болду. Ошондо ыйладым да, жаш кетти менде да. Азыркы сурооңузга мен өзүм да толкун атам, кечиресиз, атам болду. Ал болот балам. Баягы гимназияны ачканымда менин бүт тиричилигимди атам кылып турду. Алгачкы жылдары. Анан мектепти ачып атып, каражат керек да, алгачкы эмелер үчүн. Анан фонд ачтым мен, билим фонду деп. Анан ага спонсор издедим. Айылда эми канчалык спонсорлук болот? 100 сом, 50 сом. Карим деген бир ишкер жигит бар эле. Ошол 1000 сом салса, бүт айыл таң калган эле. Ошол кезде деле айтам го, жакшы адамдар болгон экен, алысты көрө билген. Ол бизнесмен бала эле. Карим коммерсант эди аты. Адырантып атпай, эч ким, анткени азыр баары эле ушундай иштейт. Атам болсо өзүнүн пенсиясын алыптыр, 60 сомбу, 70 сомбу канча. Келип, ошо мен марафон өткөзүп атам да. Эшеги менен келип отуруп, анан баардык баягы ишкер адамдар азынча-мынча салымын салып атса, атам келип туруп пенсиясыны ушу фондуңа жардам борсун балам, мектебиң өнүксүн деп туруп салды. Дагы толкундан ошол жерде азгана пенсия итоап келип салдылар. Атам болду. Анан ошо үй бүлө болду, мүчөлөрү ал эмес. Балдарым ошого чыдап мага дем болуп турду. Ушу өмүр жолдошум кыйынчылыктарга чыдасалар. Анан алгачкы эмеде жанагы Убайдулла агай ошо фильмде берген. Ал бир ушунчалык
өзгөчө адам. Андан Айгүл деген ошол эме мен кээде кыйналып кетип, мүмкүн биз туура эмес кылып атабызбы десем, ошол Айгүл, ошо Байдыл агай, жок агай, керек, жакшы болот агай, болуп кетет. Биз ол кинодо бар, түндө мана ол китептер түндө жазылган да, баягы эмеден блокнотко талаада жазамын, а түндө келип туруп мен диктовать этем, Айгүл эме менен басат, машинка менен басат. Аны дагы коңур гүлдөр чыгып, баягыдай сплет аркылуу жазып эмгектенип, Байдыл агай биз менен чогуу отурат. Ошолор мага бир топ дем болду. Өзүмдүн окуучум ал жерде Чынара деген, ал жерде аты Айнура деп аталган. Чынара, ушундай бир Бекжан окуучум болду. Ушул жерде мен бир азыр атам жөнүндө бир топ айттым. Бекжан жөнүндө айтайын, окуучум. Бекжан фильмде мындай кээде шок, бейбаш, кайсар бала катары берилген. Ал ак көңүл март жигит. Да, анан аны бая бардык балдар кетип калганда, Чынара калган. Ал жерде аты башкача берилген, Айнура деп. Окуучуңуз, окуучум. Саламат калган. Анан кийин Бекжандар ошо мага тирөө болуп, агай, бардык кетсе дагы мына биз кетпейбиз агай деп тургандардын, кийин гимназия ачылгандан кийинки иштеп кеткенден кийин Олимпиадага, район облуска барганда дагы бекем турган бала. Фильмде бая Олимпиада чынчыл эмес өтүп атканда барып туруп, кармап алып туруп, анан бүт переворот кылып, Олимпиаданы район боюнча кайтадан өткөрдүргөн бала ошол Бекжан. Да, мага жардам берген. Эми кийин ал университет туру шок болду. Өзү кыргызда сөз бар, жигит болсоң шок бол деп турупчу. Анан анын ата энеси дагы жакшы үй бүлөлөрдөн. Ал Жалилов Турсунбек көп жыл эл башкарган, айыл өкмөтү болгон, жетекчи болгон, районго, элге кызмат кылган. Апасы дагы балдар кыздары тарбиялаган. Анын карындаштары, сиңдили бардыгы биздин мектептен окуган. Ал жакшы семья, жакшы тарбиялаган. Кийин мектепти бүтүп, университетти, улуттук университетти мыкты бүтүп, староста болуп, анан жетекчилик кызматтарда иштеген. Турмушта ар кыл жагдай болот экен. Ал ошол мындай кайтпас өз көз карашыны коргогон анан жигит. Андан кийинки маселелерде кээде бир мындай түшүнүксүз жагдайларга мен ошо көрүүчүлөргө, элге кайрылып айтат элем. Биздин Руслан Акун тарткан фильмдеги менин Байдыл агай, Айнура, Чынара, Айгүл, Бекжан жана баш Кочкор агайларды азыркы турмуштук кээ бир проблемаларга байланыштырып, андай-мындай түшүнүп түшүнбөгөн сөздөрдү айтпай турсаңыз, айтпасаңыздар экен. Бул чоң эмгек менен. Анан ал жерде көркөм иштелип чыккан да, ал көркөм иштелип чыккан. Түпкүлүгү булар бардыгы жакшы үй бүлөлөрдөн, жакшы инсандар. Мен үмүт кыламын, тилеймин, калыстык менен бардыгы баа берилип, жакшылык менен жол ачылат деген ойдомун. Ооба, бул сериалда жана Убайдулла агай мен эң жакшы көргөн персонажым болду. Анткени дайыма жаныңызда жүрүп, күнү түнү чогуу талаада болобу, ошо жанагы оңдоп жатканда дагы мектепти ошо жаныңызда жүрдү да. Ушундай адамдардын, ушундай шериктердин болгону негизи жакшы экен да. Жашоодо. Ушу сиз айтып атасыз, тиги вертикалдык жактан бюрократия болду, горизонталдык жактан ушу коомдун түшүнбөстүгү болду депчи. Сиз айтып атпайсызбы? Ата-энелер балдарды окуткусу келген жок. Балдарда качып кеткен учурлар болот, ар кайсы себептерден. Балдарды кантип кызыктырдыңар?
Анан ата энелерди кантип тарттыңар? Балдарды кызыктырыш үчүн баягы марафонду ошого өткөрдүм. Мен алгач ачканда биринчиден балдарга ыстык тамак кылып бербесек, кинодо дагы бар, балдар келбейт экен. Билимге эч ким эптеп курсакты тойгузуш керек. Кээ бир үй бүлөлөр бир аптада 1-2 жолу эле тамак кылып калган. Ал дагы эти жок. Мен марафонду өткөзүп туруп, андан ошо Карим Ташбалтаевден рахмат ошо кишиге, ошо вертикалдан жардам бергендердин ичинде болду дедим го. Ошонун бири ошо Карим Ташбалтаев ошо жерди берип бизге. Ал жерге буудай эктик, бар болгону алма деп алмаштырылган жүзүм эгип, ошону менен балдарга ыстык тамак. Балдарды ошо ыстык тамак менен анан баягы марафондон мен стипендия уюштурдум. Жакшы окугандарга кээде төлөп окуйт, мен кайта мындайча айтканда окугандыгы үчүн мен төлөгөндөй болгонмун да. Тамак менен, анан стипендия менен, кызыктыруу менен ошо баягы марафондон түшкөн акчага мындай деген стипендиялардын атын койгонмун. Исхак Разаков атындагы стипендия. Ошол убакта Ахунбаев атындагы, Юсуп Абдырахманов атындагы дегендейчи. Анан өзүбүздөн ал жактан чыккан даже ошо Карим Ташбалтаевдин атындагы стипендия деп турупчу. Ошону жакшы окуган, калтырбай окуган балдарга бат-бат берип турдум. Ошолор аркылуу. Кийин дагы бир кызыктыруунун жолу мыкты окуучу конкурсу. Анын жобосуну жазып бул жакта бергенмин китебимдечи. Азыр мындай көп конкурстар бар го, Мисс Года деп айтат. Мен бир аз уялам ошо конкурстардан. Мен болсо мыкты эне конкурсуну, балдарынын бардыгыны мыкты тарбиялаган. Мен ойлойм алар өзүнүн тарбиясы, билими менен мисс деймин да, балдарды тарбиялагандыгы менен капа болбосун, эми ал мүмкүн анын деле бир жактары бардыр. Жылдын мыкты окуучусу, чейректин мыкты окуучусу деп туруп, ошо мыкты окуучу конкурсу тартты. Үй бүлөлөрдү, энелерди тартыш үчүн биринчиси баягы кинодо көрсөтүлгөн эне мектеби болсо, ага токтолбойм, фильмде жакшы берилген. Андан тышкары фильмде көрсөтүлбөгөнү жылдын мыкты энеси, мыкты үй бүлө конкурсу. Анын бардыгынын жобосу мынанын ичинде бар. Аны түзүп, уюштуруп, элестетиңиз, алдын ала, мына мисалы үчүн сентябрда жарыялайбыз. Мартта жылдын мыкты үй бүлөсү конкурсу болот, мыкты энеси конкурсу болот деп жарыялап коебуз. Анан 1-2 айдан кийин кандидатуралар тандалат. Муну карасаңыз, как будто Нобель сыйлыгын бере тургандай. Кызык эле бир иштер да. Кээде айтат. Бирок ошонусу менен кызык, апенди чудак дегендей да, өзүнчө эле. Бул бардыгы жаңы, ал убакта эч ким түшүнбөйт. Бул конкурстун эмне кереги бар деп. Ата энелер чогулушун өткөрсөң, мисалы үчүн 100-200 окуучу окуса, 10 20 ашып кетсе болсо 5-6-7 адам келет. Келбейт да. Анан кантип келтирем деп туруп, анан ошо конкурсту ойлоп таап, анан жылдын мыкты энеси деп жарыялагандан кийин баягылар даярданат. Анын жобосу бар. Анын үчүн балдарынын күндөлүктөрү 5ке толуш керек. Ардак грамоталары көп болуш керек, кол жазмасы сулуу болуш керек, адабий китепти окуш керек, мировой литератураны окуган 1-2 окуш керек, анан үй бүлөлүк китепкана болуш керек. Критерийлери бар да бул жерде. Калдырбаш керек, мектептен калдырбаш керек. Да, бул карасаңыз бир жагы үй бүлөнү тартат, экинчи жактан окуучуларды тартат. Эми жакындап калды дегенде, мындай жобосу да мындай деген жери бар. Жанагы критерийлер кимдин мындай күйарманы, балелшиги көп келсе, ал үй бүлөгө 5 балл упай кошулат. Натыйжада ал катышкан үй бүлөлөр өзүнүн достору, классташтары, коллега, коңшулары, кудалары, аяштарын чакыр. Мына ата энелер чогулушуга чакырсак 200дөн 10 ата эне келсе, кыргыз билесиз, мындай конкурсту жакшы көрөт. Атаандаштыкты жакшы көрөт. Атаандаштыкты. Мындай точка интерести, кызыктууну тартыш керек. Зал толуп кетти.
мектептин залына өткөрдүк. Бизде өзүбүздө зал да жок да, актовый зал жок, эчте. Зал толуп кетти. 200-300 адам отура турган жерге 400-500 адам келди. Мына аны энди эл отурган жерде мыкты энелер вымпел жазылган мыкты эне деген бархут бахмалга жалтыраган эме менен кол чабуулар менен баягы мистер чыккан красный дорожкадан балдарыны мыкты тарбиялаган энелер чыгып атат. 5-6-7 та зал кол чабып овация. Мына гордость, сыймык. Мен баламды жакшы тарбиялаптырмын деп. Анан алар чыгып отурса, бул жерде тройной 3 эффект кетет. Менин идеям боюнча. Биринчиси, баягы энелер мындан да жакшы баласын окутушка стимул, сыймык, гордость пайда болот. Экинчиси, залда отурган калган 300-400 энеге ишарат, намек. Алар да кызыга баштайт, Сиздер дагы балаңызды жакшы тарбиялаганыңызда өткөн чак. Силер да жака келесиңер. Или болочак. Эми тарбияласаңыз, сиз дагы шундай кызыл дорожкадан, кызыл килемден өтүп төргө өтөсүз. Кол чабуулардын астында. Кол чабуулар. Алар отурат сахнада. Шундай. И карасаңыз, кээде үй бүлөлөрдү жарыштырганда спорт менен жарыштырат. Кээде мындай туш кийиз килеми менен жарыштырат. Биздин жободо, мен түзгөн жободо балдарынын алган бааларынын саны, китептеринин саны, анан ошо күнү ал балдардын эле эмес, ата-энелердин окуучулук же иштегендеги ардак грамоталары. Почетный грамота дейт эле. Ардак грамоталар, сыйлыктары, медалдары турат. Келгендер бардык ошолорду таанышып чыгат. Окуган китептерини тизип койгон ал жерге. Ошол бул шунчалык кечеги Агай фильминин жабык презентациясы дагыдай эффекти берди. Мындан 25 жыл илгери айылдын бир эмесинде күбүлдөп. Мына ошондо анан түз жана кыйыр түрдө педагогикалык агитация үгүт кетти. Балдарды окутушка, тарбиялашка, келгиле мектепке кайталы. Балдарыбызды базардан алып келели, талаадан алып келели, малдан алып келели, окуталы деген сөздөр айтылып, ошол жерде жакшы үгүт кетти. Үчүнчү эффект социумга таасир кетти. Социумга кантип кетет? 300 адам катышкан болсо, олар үй бүлөгө барып туруп, тойдо, кыргыз тойду жакшы көрөт, Кудай кааласа, той болсун илайым. Тойдо, көчөдө отурган жерде, мынандай конкурс болду, Капыр агай деген ойлоп тагып, мыкты эне, мыкты үй бүлө болот экен, төргө өтөт экен дегендей, мынау уже социумга эффект конкурс кетти. Ушундай, анан жеңүүчүлөргө белектерди берип туруп, ал жерде элдин алдыда белегибиз эмне, бир мындай кытайлык саат, же болбосо бир сувенир, идиш аяк, аны ушундай эме кылып ороп элдин алдыда тапшырып атабыз. Мага бирөө айтты, Капыр агай, сиз элдин алдыда тапшырган 10 сомдук белегиңиз бизге $1000 көрүнүп атты. Имидж дегенди түздүңүз деп сыймыктап. Ал эмес, алар шо күнү барып үйдө баягы келген күйөрмандарга мындай сый тамак уюштуруп беришти. Вот мен жеңүүчүлүгүмдү, мыкты эне болгонумду белгилейм. Абдан кызыктуу нерселерди, мындай ыкмаларды ойлоп таптырсыз да. Новаторлук деп ушуну айтат да негизичи. Анан Капыр агай, өзүңүз айткандай, баланын билимге болгон кызыгуусу ал баладан эле эмес, ал методикадан эле эмес, анын мугалиминен эле эмес, ата-энесинен да көп эмететкен да. Биринчи кезекте. Көп учурда ата-энеси ошого түртсө, бала жакшы натыйжага келеткен да. Энелер мектеби деп ачыптырсыз. Ошо энелер мектебинин идеясы эмнеден эмне кантип жаралып калды? Анан анын өзгөчөлүгү, анын методикасы эмнеден турат? Рахмат. Мен ошо жанагы айтмакчы, мен мектепти ачканда эксперименталдык мектеп деп ачканмын да. Ага дагы Кудай өзү мага башыма бир эме бериптир да. Эксперименталдык дегеним
бүт турмуштук педагогикалык проблемаларды аныктап аны чечүү боюнча эксперимент жүргүзүптүрмүн. Муну караңыз, айылдагы эле бир агай. Ошондо мен бара мыкты үй бүлө, мыкты эне, мыкты окуучу, анан дагы эң азыр мына жылдын мыкты мугалими деген бар да. Мен ал убакта биздин мектепте аптаны неде эле дейт, аптанын мыкты сабагы деген конкурс. Карасаңар, ал конкурстун жюриси окуучулар. Окуучулар чечет. Эң мыкты сабакта өткөн мугалимге мындай медаль даярдашат. Ал дагы эми мындай кылып өздөрү колдон анан жасап туруп, анан лента менен бул аптанын ичинде бизге эң мыкты сабакты өткөн Чынара эжекейге биз өзүбүздүн классыбыздын атынан белекти тапшырабыз деп барып мойнуга илип коет. Там Кочкор агайга, Ислам агайга, Нарбү эжекейге, Чынар эжекейге, менден башкасыга барыга. Мен тыюу салганмын, мага илинбейт. Анткени мен автормун, ато самозванец болуп кетпейм. Деп ана ушундай кылып тапшырып көрсөңүз мугалимдер, анан мугалимдер канасыга учительский дейт. Мен илгичти коюп койгонмун. Кээ бир мугалимдер ар апта ала берет. Анан ай сайын кылдым. Ай сайын алганда илине берсе, кээ бирөөлөрдүкү уже батпай калат. 5-10 болбой, кээ бир мага окшогон жалкоолор бир да ала албайт. Окуучулар ол объективный жюри, аябай калыс. Вот мына педагог педсоветтеги выговордагы, сөгүштагы мынчалык таасир кылбайт экен. Качан линейка жалпы жыйын болуп атса, бардык мугалимдер тизилип турат. Алардын арасында улам эле Чынарага, Нарбүүгө, Кочкор агайга, Вайдыл агайга берилип атат. Кээ бир мендей жалкоолорго бир да берилбеди. Бул аябай каттык таасир кылат. Жаман айтпайт. Окуучулар сиз начар сабак өтөсүз деп айтпайт. Критика жок. Да, бул мындай үн чыкпастан тарбиялаш. Ал аябай каттык стимул аркылуу. Экинчи бир кызыгын айтайын. Окуучуларга мен айттым, мугалимдер катышып атат жалпы жыйын. Бизде линейка дебейбиз, биз жалпы жыйын деп коебуз дагы да. Анан айттым, силерге дедим, мына мугалимдерибиз турат. Биздин мугалимдер бардыгы жакшы. Начар мугалим жок. Бир жакта болушу мүмкүн. То бизде жок андай. Деймин, иш жүзүндө уже өздөрү көрсөтүп атат, ким кандай мугалим экендигин көрсөтүп атат. Айттым, эгер мугалим жакшы сабак өтсө, силер сабактын акырында кол чабып, сабагыңызга рахмат деп туруп узатып коесуңар, ордуңардан туруп деп. Элестетиң. Эгер начар сабак өтсө дедим, муну караңыз. Мындай кылып отуруп аласыңар дедим. Ордуңардан дагы турбайсыңар дедим. Мүмкүн педагогикалык этиканы бир аз бузгандырмын, бирок зато унчукпайт да. Сиз жаман сабак өттүңүз дебейт. Даярдан ал деген мындай ишаратта тонкий намек дейт. Сиз бизди сыйлап даярданбай келипсиз, биз дагы сизди сыйлабай эле койдук дегендей. Аябай мугалимдерге таасир кылат экен. Мен директор катары коридордо басып же кабинетимде отуруп эле билемин, кайсы класстан кайсы мугалимге кол чабуудун үнү чыкса, Чынара, Вайдыл агай, Кочкор агай, Ислам агай сабакты жакшы өтүптүр. Дүңгүрөтүп атыптыр да. Гапырагай бүгүн анчейин даярданбай эле келиптир да, кол чабуу да болбоду деп. Мен байкайм, ал эми ал кол чабууну албаган мугалим класстан араң чыгып кетет. Бул аябай каттык таасир берет экен. Шу сыяктуу эле анан эне мектебиге дагы ушу эксперимент негизинде келдим. Байкасам, мындай карадым да, мен социологиялык дагы, педагогикалык дагы изилдөөлөрдөн өзүм мектепте канчалык колумдан келет. Байкасам, энеси кызыгып, мындай энеси мындай мектеп менен байланышып китеп окуган балдар жакшы окуйт экен. Энеси көчөдө, базарда жүрүп, анан баласы менен иши болбосо, балдары дагы окубайт экен. Анан менде оюм пайда болду. Эми мен олорду барып айтсам, алар
түзөтө албайм. Андан көрө окутсам эгер баягы башка энелер дагы жакшы болот деп ушунан пайда болду да, энелердин мектеби деп ачтым. Алгач муну ачканымда ошол Айгүл өтө чоң жардам берди. Хансулуу, Дархан деген эжекейлер мага сабак өтүштө катышты, алар дагы. Марзия дегендер, акыйкат үчүн айтайын, эң жакшысын Вайдыл агай деген, Батмай эжекей дегендер. Байкасаңыз алгач энелер да келбеди. Ал үчүн кинодо көргөнмүн, күйөөлөрдөн тил эчиткенмин. Сен эмне аларды окутуп эмне кыласың? Балдарыбыздын башын айлантың, эми аялдарыбызга дагы. Ошенткендер да болду, Болду да. Кандай ит болду. Секта деп, Да, мен андан да катуу сөздөрдү айтканмын. Анын баарын фильмге бербедик. Русланга айттым, кой бербе дагы. Эме жумшагыраак көрсөтөлдү. Бул өтө жумшак кылганыбыз да. Аны энди окуй баштагандан кийин, энелер окуй баштагандан кийин байкасаңыз, параллельно энелер окуган сайын балдардын жетишүүсү, успеваемость дейт, тарбиясы өзгөрө баштады. Ал мага күч берди, ишеним берди. Андан бетер анан окута баштады. Кээ бирөөлөр мындай дейт: "Капыргай, бул эне мектебини сиз каяктан алдыңыз? Россиядан алдыңыз, Америкадан алдыңыз, Каменскийден, бирөөдөн алдыңыз?" Мен чынын айтканда муну ачканда аларды билбейт экенмин. Интуитивно эле ачканмын. Бирок кийин мындай дал келүү дейт да, совпадение болуп калды. Кийин көрсөм, ошо Каменскийде эне мектеби деген китеби бар экен. Анан мен көрдүм. Бирок айырмасы, ал жердеги эне мектеби 6 жашка чейинки балдарды тарбиялоо жөнүндө өтө сонун жазган. Биздин эне мектептин айырмасы, бала бойго бүткөндөн төрөлүп 17-21 жашка чейинки энелерди окутуш. Мазмун, содержание такыр дал келбейт. Ошол үчүн көчүрүп алды дегендерге мен айтмакчымын, колуңузга алып туруп бир салыштырып чыксаңыз өтө жакшы жооп аласыз. Качанга чейин биз бирдекени ишти жасасак эле, бул жактан алды, муну туурады, муну көчүрүп алды деп. Кыргыздардын өзүдө деле бир авторлук идеялар пайда болот экен. Мына Аскар Салимбековду алып көрөлү. Мындай мен кече университетте өтүп атып айттым. Мукта сабак өттүм, жолугушуу болду. Ал жерде Жак Ма турат, башка бүт дүйнөлүк ишкерлер турат. Мен айттым, булар бардыгы жакшы, мен дагы окуганмын. Бирок эмне үчүн шулардын арасында бир кыргыздын ийгиликтүү ишмеринин сүрөтү жок? Ошого Исаак Ньютонду илебизби, же болбосо Конфуцийди илебизби, мен сунуш берет элем. Ар дайым чыгыштын, анан кийин мына кыргыздын өзүнүн дагы ушундай бир адамдарыны параллель илиш керек деп ойлоймун. Ошо эне мектеби ошентип жаралды. Биздин өлкөбүздө республикалык тесттин орточо баллы 124 экен да. Анан кечээ тиги акыркы жыйынтыктоочу 10-сериянын жабык көрсөтүүсүндө көрсөтүлүп турат, берилди да презентация аркылуу. Сиздин эксперименталдык гимназиянын орто көрсөткүчү 175-173 балл экен да. Анын ичинен 200% бюджеттик эмеге, окуу жайга тапшырат дейт да. Ошо сиздин системанын методикасынын өзгөчөлүгү, энелер мектебинен тышкары, балдардын жанагындай конкурс аркылуу кызыктыруусунан тышкары дагы эмнеде болду? Рахмат, өтө жакшы шуга көңүл бурдуңуз, жакшы болду. Мен ойлоймун, биздин ошо эксперименталдык мектебибизде бир 4-5 жаңы сабак киргиздик. Ал сабакты кантип киргиздик дегенде, керектөөгө ылайык. Байкасак экспериментте балдарды биз окубай койду дейт экенбиз. Алар окуунун методуну билбейт экен. Өз алдынча үйрөтүү керек экен. Албетте математиканы, физика, химия сабакты мугалим өтөт, бирок ошол предметтерди өздөштүрүүнүн методуну ал жакта өтүлбөйт экен да. Ошол үчүн акыл эмгегинин маданияты деген китепти жаздым. Мына ушул акыл эмгегинин маданиятыда биринчиден балдар эмне үчүн
окугусу келбейт, эмне кылса алар жакшы окуйт. Ушул сабакты кружоктун, тарбиялык сааттын эсебинен киргизип өттүк. Бул өтө чоң жардам берди. Жанагы бизде азыр мына ОРТге, ЖРТга даярдык боюнча Нова, Секомдор өтө жакшы иштейт. Мен аларга айтамын, рахмат аларга. Жакшы даярдап жатышат. Областтарда бар ошондой бир эмелер. Бирок бизде чек ара болгонубуз үчүн, алыс болгон үчүн бизде ал Нова, Секом жок. Биздин балдардын жетишкен ийгилиги бардыгы ошол жерде иштеген мугалимдердин табигый билим берүүсүнүн гана натыйжасы. Өзү чындыгы жемиш дагы ошондой болсо туура болот да. Эгерде мектепте жакшы, туура, эффективдүү билим берилсе, ата эне мынчалык көп чыгым жумшап, башка бир жактарга баласыга мындай каражат жумшап калбайт беле дегенде. Ал үчүн ата эне кызыктар болуп, ошо мектептин эне мектебиге окуш керек деген ойго. Мына бул бир сабагыбыз болсо, акыл эмгегинин маданияты сабагын өтөбүз ушул жерде. Бул жерде кандай маселелер окутулат деп кыскача айтып коеюн. Алгач мугалимди угуп, тыңшап түшүнө билүү, китепти, информация булактары, энциклопедия, словарь, справочник менен интернет маалыматтардан тандап алып пайдалана билүү, маселе мисал иштөөнүн методикасы, эссе, сочинение, реферат, доклад жазуунун методикасы, эстеп калуунун сырлары, андан кийин өз ишмердүүлүгүн уюштуруу, убакытты рационалдуу пайдалануу кыргызга аябай керек тема. Кыргыз убакытка өтө мындай ойлоп мамиле кылсак дагы жакшы болот. Мен кээде тамашалап айтам, кыргыздардын жакшы көргөн ыры дагы шараккан суудун боюнда жамбаштап жатсаң сонунда. Жакшы да. Мен айтып атам, кыргыздар, албетте кыргыздык ак көңүл. Алма быш озмо түштү. Айкөл пейлибиз, меймандостугубуз өтө сонун. Биз кыргыз улуту сыймыктан. Бирок мындай жактарыбызды бир аз базар экономикасына байланыштуу, убакытты рационалдуу пайдаланыш керек. Анткени базар экономикасы шартында эң кымбат товар бул биринчиси убакыт, экинчиси идея. Идея. Мына ошого бул жерде мына ушулар бардыгы жазылган да. Андан кийин Олимпиадага даярданыштын методикасы жана ЖРТга даярданыштын методикасы, эң башкысы турмуш жашоонун Олимпиадасыга даярдануунун методикасы. О фильмди көрсөңүз, акырыда ушул сөз менен бүткөн. Кымбаттуу окуучуларым, силер предметтик Олимпиададан ошол жылдар баягы Бекжандардын чоң төңкөрүшү, мугалимдеримдин эмгеги, акыл эмгек маданиятынын таасири менен Олимпиададагы райондук 23 орундун 15-16-сын бир эле биздин мектеп барып жеңип алган да. Эгерде баягы Бекжан, ошол үчүн мен айтам да, Бекжандын мындай оң каарман, ол мындай шок бала катары көрсөтүлгөндүгү, ал просто мен динамиканы берейин дедим да. Кандай кантип мугалим анан ата эне жакшылап тарбияласа, ал жерде анын атасы, апасы жакшы тарбияласа, канчалык ал балдар жакшы болуп кеткен, өзгөргөнүнү. Мына бул жерде өзгөрүү кандай болду дегенде, Олимпиаданын орундарын барын алып койду. Андан кийин балдарыбыз бары областтан алды. Ал кезде биздин конкурент Турк лицей дейт эле. Сапат лицейи болгон азыр. Алардан жеңип чыгыш өтө кыйын. Ал жерде акы төлөнөт. Макул, алар деле жакшы окуу жай. Бар болсун, шарт башка. Бизде акы төлөм, мен айттым, кайта окуган үчүн мен акы төлөп жатам. Эми акы төлөп, реальный акча бергеним жок. Бирок стипендия кылып, сыйлык кылып, ыстык тамак кылып, акысыз. Ыстык тамакка өзүбүздүн буудай, анан ошол Карымташ Балтаевич, кийин ошол Бекжандын атасы Турсунбек Жалилов, андан кийин Турабай Бостонов дегендер ыстык тамакка, анан биздин мектепке келип кетишке транспортты, кинодо барго баягы шаардагыдай эле спринтер алып келет эртең менен, саат 5-те келип күтүп турат, алып барып жетки айыл жерде муну уюштурушка, акимге, өкмөттөргө чуркап, жүрүп баарыга мен баратсам эшикти жаап коеюн деп уже даражага. Бирок ошол жана атын атаган адамдар
ушул маселени чечип бергендиги үчүн мен рахмат айтамын. Ушундай өзгөрүүлөргө мына ушул китебибиз жакшы жардам берди. Дагы бул жерде турмуштун олимпиадасыдан биринчи орун алып жүргүлө деп кино бүтөт. Мына бул жерде инсандык өзүн өзү тарбиялоо өнүгүүгө бул жерде маани берилген. Анан кийинчерээк мына китепти жаздым, өзүн өзү тарбиялоо деген. Ушулардын бардыгыга ушул сабактарда өтүлөт да. Дагы айта кетчү нерсе, ошол силерди бир 200дөй бүтүрүүчү болсо, ошонун 85и медициналык факультеттерге, медициналык окуу жайларга тапшырат экен да. Бул эмне менен байланыштуу? Бул мына ал жерде эми ошол медициналык академияга тапшыргандарды гана маалыматы берилген да. Ал жерде техникалык университетке өткөндөр ошончо көп. Улуттук университетке, Манас университетиде биздин азыр 150-200гө жакын окуучубуз окуп атат. Окуп бүтүп иштешип атат да. Андан тышкары чет мамлекетте 75 мамлекеттибиз, Америка, Германия окуучубуз, Америка, Германия, Япония, Турция. 75 бүтүрүүчүбүз окуп алды, уже иштеп атат. Алдыңкы окуу жайларга тапшырып, жакшы жерге окуп бүтүрүп, мана бир мисал айтсам, Абдулатифов Абдырахман деген бул ошо Америкада окуп иштеп 32 мамлекет менен иштеген корпорациянын менеджерлиге конкурска катышып, америкалыктардын өзүдөн бул жеңип алып, ошол жерде менеджер болуп иштеп атат да. Ал жакта көп балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Мына ошолнун бардыгыга мен ойлоймун, мына бул жаңы киргизген сабактарыбыз, анан эне мектебибиз стимул берди. Эми бул жерде дагы кандай дегенде, бул жерде балдарды мындай ой жүгүртүп, алган билимди прикладной дейт. Проблема алган бүгүн алган билимини эртеңки билим алууга пайдаланууга үргөтөт. Бүгүн алган билимди эртеңки турмуштагы туш келген маселелерди чечүүгө үргөтөт. Бул мына ушундай, муну мен айтам, прикладной, ачкыч. Атыны да карасаңыз, акыл эмгегинин маданияты. Акыл бул алмаз, кеспегени калбас. Бул фразологизм. Акыл алмаз, кеспегени калбас. Балдарга көп информацияны берип коюудун кереги жок. Аларга ошол информацияларды алуунун методикасын бериш керек. Биз билим берүүгө туура окуганды үйрөтүш керек. Ушуну азыр кече жакында бир чоң семинар, конференция болду министрлик тарабынан. Жаңы министрибиз Каныбек Капашевич рахмат, ошо киши мени чакыртырып сөз берди. И мен мына бул жөнүндө айтып бергенимде, ал киши ошо Аркарбек өзүнүн алдыдагыларга тапшырма берип атат. Бир жыл илгерки министр Алмаз Бейшеналиев мына эне мектеби Гапар Мадаминовдун программасынын негизинде бардык 7 областта пилоттук балдар бакчасы мектебиде өтүлсүн деп буйрук чыгарды эле. Азыр Каныбек Капашевич акыл эмгек маданиятынын маанисини түшүнүп туруп, азыр ушу жакшы колдоого ала турган болуп турат. Ушу мектеп эле эмес, университеттерге спецкурстун тандоодун эсебинен, анан мектептерде ийрим жана тарбиялык сааттардын эсебинен ушул сабактарды атайын саат кыса, нагрузка көбөйүп кетет. Ошолордун эсебинен киргизүү маселеси деп мен ыраазы болуп калдым. Бир нерсе, мен мугалимдердин айлыгын ашырганда президентибизге чыгып рахмат айттым. Көбөйткөндө? Көбөйткөндө. Жанагы Карим Ташбалтаевич деген айыл өкмөтү транспорттун Бостонов деген, Турсунбек Жалилов деген транспортту жүргүзүп бергенде аларга рахмат айттым. Бейшеналиев эне мектеби окутулсун деп буйрук чыгарганда рахмат айттым. Азыр ушундай бир мындай кичине ойлор пайда болуптур, адашуу. Жакшылыкты кылган, жакшы ишти жасаган адамга рахмат айтса, кошомат кылып атабы, пактабы, мындай болбойлу да. Ошол эле кинодо көрүп атасыздар, жетекчилерге эң көп сынды айткан дагы менмин. Мүмкүн эгер ошол айыл өкмөтпү, районову, министрби, президентибиз башка болсо, кемчилиги болсо, биз конструктивный кемчилигин айталы. Мен жогорку кеңеште сүйлөгөнүмдө кемчиликти көп айттым чыгып.
1-2-3 күндө 400-500 миң адам көрдү. Курултайда дагы мен өтө көп маселени сын өңүттөн бирок тактичный айттым. Эми бир жакшы иш кылса өкмөтпү, министрби, мугалимби же жөн эле бир катардагы адамбы рахмат айтышты дагы үйрөнбөстөн жалаң сынды кемчиликти издеп отурсак өнүкпөйбүз да. Ошол үчүн ошо сынчыларга айтмакчымын. Келиңиздер, сындасак жакшы, сын керек. Мисалы үчүн мен мектепте апта сайын сурап турам. Мени сындагыла балдарым, окуучуларым, мугалимдерим. Мүмкүн мен ката кылам деп. Мен айтар элем, биздин мана жетекчиликке, жогорку кеңеш, мамлекеттик жетекчилигибизге, министрлигибизге, бардык деңгээлдеги айыл өкмөтүбүзгө чейин сынды сурап алалы. Сынга ачык болгула, Сынга ачык бололу. Бирок ошол эле убакта ошол бардык тепкичтеги инсан жетекчилерибизге жакшы иши үчүн рахмат айтууну да билели. Аны биз кошомат деп билгенибиз туура эмес. Биз сынды да айта билели, анан рахматты да айта билели дейм. Ушунга өтө чоң маани беришибиз керек деп айтам. Чоң рахмат. Агай, азыркы биздин жашообузда, турмушубузда мугалимдин престижи, мугалимдин статусу биртоп эле төмөндөп кетти да. Бул мындай иле турган көрүнүш да. Анан бирок ошол эле мезгилде мугалим менен дарыгердин адистиги бул эң эле ыйык профессия десек болот да. Ушул мугалимдин статусун, престижин жогорулатыш үчүн сиздин оюңуз боюнча эмне керек? Кандай кадамдарга барыш керек? Азамат урмат. Азыр мына сурооңузга жооп бериштен илгери сиздеги дагы кайсы жаңылыктар балдардын ой эртесиге олимпиадага жардам берип атат дегениңиздин бир эмеси калып кетти. Ушуну мен айтайын. Азыр мына мен айтып аткан сабактар өкүнүчтүүсү биздин мектептерде өтүлбөйт. Акыл эмгегинин маданияты деген сабак өтүлбөйт. Университетибизде болсо студенттердин өз алдынча иши деген бар, СРС деген бар. Ошолорду даярдап өз алдынча билим алуу методикасы өтүлбөй калган. Эми кайсы бир сабактын ичинде органикалык өтөр, бирок ошону бөлүп алып өтүүгө маани берсек жакшы болот. Ошондой бизге жакшы жардам берген бул ой өрүшү кругозор деген сабагыбыз. Мен эксперименттин натыйжасында байкадым, айыл мектеби, айыл эмесе дейли көп эле мектепте балдарда кругозор жетишпейт. Ошо кругозор жетишпегендигини балдарда эмес, ал эмес кээде ушу өзүбүздө деле жетишпейт. Өзүмдү айтпасам башкалар дагы капа болуп калбасын. Вообще биздин коомубузду сынды сүйүнүп кабыл алууга үйрөнүшүбүз керек. Ал эми рахмат айтканды сыймыктанып кабыл алууга дагы үйрөнүшүбүз керек. Кечээ кинодо эгер маани берсеңиз, бир сериясыда мен окуучуларымды адамдарда жакшылыкты издегиле деп мен анан кийин эксперимент жүргүзгөм. Анан олор айылды, көчөнү аралап барып, айыл өкмөттү барып туруп, эмне жакшылык кылдыңыз десе, ол мына отчет бердим, акимге бардым десе, көрбөйсүң мынча бала отуруп, ол бардыгы иш жүзүндө эме болгон. Ушул дагы жакшылыкпы? Кээде отчет бериш, кагазды жөнөтүш, бул жакшылыкпы? Элге бир кызматыңыз дегенден кийин айлап жасалбай калган трансформаторду барып чакырып түзөттүр. Болдубу? Эми кутулдумбу? Бар эми башка жакка барчы. Сен эле калдың эле текшербеген деп атканда. Мына ушу жакшылыкты балдарыбызды издешке. Мен ошонун мындай аналогия алып, параллельный перенос дейт. Коомчулукка кайрылып айтайын. Кегиле жетекчилигибизден дагы, элибизден дагы, бири-бирибизден дагы жакшылыкты издейли. Мүмкүн жакшылыкты издей берсек, ошол адамдар анан издеп өздөрү да жакшы ишти жасап калар деп ойлойм. Көрдүңүзбү, отчет менен отурган адам көчөгө чыгып электриктерди чакырып уже ишти иштей баштады да. Ошондой кылсак жакшы болот. Мына жерде бул кругозор деген сабагыбызда байкасаңыз, мына жерде адам, жаратылыш, биздин дүйнө, илим, билим, компьютер, маданият, искусство, саясат, турмуш, тиричилик, келечек, футурология, укук, адабият, өндүрүш, экономика, бизнес, коом, космос, дин, жалпы жаңылык деп туруп 20 багыт боюнча мына жерде материал топтоп жазып бердик. Мынау менен бул багыттын ар бирини бир китепке баткызыш кыйын, бирок изюминка дейт. Өзөктү бул жерге бергенбиз. Өзөктү алгандан кийин эси болсо каганын таап алат да, туурабы жокпу? Анткени тем более биз айем менен эме кылып атабыз, бая айттым, бүгүн күнү эртең пайдаланат дегендей да. Мынау дагы биздин балдардын ОРТден жакшы алышыга. Анан бая Батыр деген окуучум бар да,
ал Японияда билим алды, андан кийин Германияда, андан Евро Америка. Ай батыр, сен бир улам бир мамлекетте өтүп иштеп атасың, тилден кыйналбайсыңбы десем, ал мага жооп берип атат. Кече апасы келиптир театрга, ошонун жолугуп рахмат айтып кетти. Агай дейт, сиз дейт, Батыр эле эмес, Абдырахман дагы, Гүлмира дагы, башка окуучуларымдан дагы ушундай ыраазылык тугам. Сиз акыл эмгек маданияты деген сабакты бизге окутуп, ушунчалык илим, билим, тил үйрөнүүнүн ачкычын берип коюпсуз, анан кругозорду окутуп туруп дейт. Биз кайсы чет мамлекеттерге барбайлы, мындай орусча айтат да, кечирим сурап туруп айтам. Мы всегда себя чувствуем как рыба в воде дейт. Ах, сөзү жакты да. Мен окуучуларымдан ушундай жакшы сөздү уксам, мындай рахат алам да. Кээде мындай деп коет, муну кечиресиздер, кайф кылам дегендей. Мен кээде тентек сөз айтсам кечирим сурайм. Кайф дегенде мындай рахат алам дегенди мен элдик эме менен бир аз тентек сөз менен айтып койдум. Чындыгында рахат алып, сыймыктанып калам. Ошолор айтат, биз өзүбүздү суудагы балыктай сезебиз дейт. Мына ушул сабактар жардам берди. Анан баягы сурооңуз мугалимдин имиджин, мугалимдин престижин кайра жогорулатыш үчүн, даражасын көтөрүш үчүн эмне кылыш керек, кандай кадамдар баш керек? Эң жакшы суроо бердиңиз. Мындай деген сөз бар да, сууга чөгө турган адамдын эмеси, куткаруучусу биринчиси өзүнүн колу дейт дегенде, эми орусча айткан эме бар, макал. Мен айтам, мугалимдин имиджини көтөрүш биринчи кезекте мугалимдин өзүдөн. Анда кесипкөйлүк мыкты жогорку даражада болуш керек. Кожокөрсүн сабактарды аз өткөрүп, комиссия үчүн анын ордуна өзүнүн, ал математикпи, математиканы аз даражада билсин. Ал историкпи, история монографиядан баштап окуп чыксын. Ал химик, биологпу, китепти карабай турган ушунчалык мыкты даражада өтсүн, имиджи өзү эле келет. Биринчи шарты ошол. Жумуштун майын чыгарсын. Майыны чыгарсын. Экинчиси өзүнүн кесибин сүйүп, экинчиси коомдук аң сезим дагы мугалимге, устазга болгон мамилени өзгөртүш керек. Мугалимге болгон мамилени, мына эне мектеби эмне үчүн пайдасы бар дегендей, ол энелерди окутуунун процессинде энелерге, аталарга мугалимдик кесиптин баркыны подтекстом, между строк дейт, акырындап сездирип коет да. Устазга Азирети устаз, улуу урматтуу устаз дегендей мамиле кылышка алып келиш керек. Анткени ата эне коомчулук билиш керек. Биз мугалимге канчалык урмат кылсак, параллельно балдарыбыздын билим тарбиясы дагы ошончо өсөт. Эгерде биз канчалык аны кордосок, эми кордобойбуз го, мындай кыйын абалга сактасак, балдарыбыздын билим тарбиясы дагы ошондой абалда болот экен. Муну дүйнөлүк лидер мамлекеттер Япония, Швейцария, Германия жана башка мамлекеттер, Сингапур, Таиланд, башкалар көрсөтүп жатат, канчалык мугалимдин баркы көтөрүлсө, коомдогу билим менен тарбиянын өнүгүүнүн дагы темпи ошончолук көтөрүлөт экен. Кудайга шүгүр, азыр акырында биздин коомдо дагы бул тенденция башталды демекчимин. Бул мына ол Агай фильми Руслан Акундун ошого коюлган дагы бир тепкич, бир стимул болот деп ойлойм. Ушул сөзгө улай, сиздин байкашыңыз боюнча сериалдан кийин адамдардын аң сезими канчалык өзгөрдү? Кандай сизге комментарий, кандай сизге эме мындай сөздөр, эмелер келип атат да? Рахмат, урмат. Мен бир ыраазы болгонум, ушул Руслан Акундун Агай фильмини биринчи сериясы азыр миллионго жакын адам көрүп калды окшойт. Аз эле убакыт болду да. Улам чыккандан кийин 1-2-3 күндүн ичинде эле уже 400-500 миң адам көрүп атат. Анан мен эми улам чакырууда, сабак лекцияда, анан мына азыр олимпиада өттү, окуучулардын олимпиадасы менен болдум. Азыр жыйырты. Бирок ошонун арасынан бир комментарийларды окуп, бир 3-4 түрүнү окудум дагы, ушундай сыймык пайда болду да. Ал кайсы дегенде, бул сыймык мынандай. Бирөө жазыптыр. Мен Агай фильмини көзүмө жаш алып отуруп көрдүм. Бая сиз өзүңүздү айткандай эле. Көрдүм дейт. Мен бир учурда мугалимдикти айлыгы аз,
коом баалабайт деп таштап Россияга кетип калдым эле. Бул фильмди көргөндөн кийин мен эми кайта барып мугалим болуп иштегим келип кетти дейт. Бул Россиядан. Европадан дал ушул мазмунда дагы бирөө жазыптыр. Мен баргым келди деп. Үчүнчүсү бирөө жазыптыр. Мен 54 жаштамын. Пенсияга чыккан адаммын, башка сфера окшойт. Мен кайрадан университетке педагогика факультетине тапшырып мугалим болгум келип кетти дейт. Мана бул фильмдин мен азыр 1-2 эле эпизод айттым. А мында миңдеп жазып атат. Жаш мугалимдердин арасынан мындай деп жатат. Мен быйыл окуу жылыны жыйынтыктасам Россияга кетем дедим эле. Айлыгы аз, имиджи жок. Кадыр Баркы деген Руслан Акундун киносуну көргөндөн кийин мен өз кесибимди сүйүп калдым дейт. Кандай улуу сөз. Тимур болгондо о дейт эле. Андан кийинкиси эми жаштардын арасынан 10-11 класстар бая кесип тандоодо алардын кээ бирөөлөрү жазып атат. Мен эми бул кинону көргөндөн кийин мен ойлодум эле таможняга барам, ГАИ болом, юрист болом, экономист болом, жана башка деп ойлодум эле. Мен мугалимдик кесипти сүйүп калдым, мугалим болом деди. Мен мындан 10-20 жыл илгери мугалимдердин экинчи съездине делегат болуп 15 жыл бекен азыр эсимде жок келгенде ошондо бир интервью берип жатып Жолдош Турдубаевдин газетасыга айттым эле Кутбилимге. Эмне үчүн азыркы фильмдер бардыгы урдум соктум, криминал, ошолондой бир көрүнүштөр же болбосо баягы бай болуп кетүү, байлар болсун. Биздин коомдогу бир адашуу байларга терс көрүнүш. Байлар болсун, бирок бай болгондо меценат бай болсун. Туура бай болсун. Да, туура бай болсун дегендей да. Мен мына айткым келип атат. Эмне деп айтам? Мына келиңиздер коомдук аң сезимди өзгөртүп, мугалимдикти барктайлы да. Мугалимдикти баалаган аң сезим болсо, Кудай кааласа көп нерсе жакшы болот. Агай, өлкөбүздө канча мугалим бар жалпы эсебинен билбейсизби? Санын. Кече мени зам министр айтты, эми мен аны кайталап отуруп айтпайын. Залда ошо көрсөтүү учурунда бул Гапырагай жөнүндөгү фильм Токтокан Аббасына зам министр келип айтты. Министр өзү келем деп ушундай кызыгып биз жолуктук эле. Мен барам Гапырагай деди. Бир шашылынч өтө иштер эме болуп калган окшойт. Зам министр айтты, саныны дагы анан ал мен саныга караганда аны мынау сөзүнө айткым келет Токтокан Аббасынан. Бул өлкөбүздөгү бүт мугалимдердин кадыр баркыны билдире турган, сездире турган фильм болуптур деп ыраазылыгын айтты да. Ошого мен ойлойм бул жакшы бир эме болду деп. Ошо жакшы мугалим болуш үчүн агай эң башкы сапаттар кандай болуш керек? Мен жакшы мугалим болуш үчүн жакшы сапаттар дегенге арнап ошо мугалимдиктин сырыны иликтеп Устаттык өнөрү деген китепти жаздым. Сизде ар бир темага өзүнчө бир китеп бар экен. Да, ар бир мындай да, бирөөлөр мындай айтып эле коет, же сындап эле коет. Сиз ошону изилдейт турбайсызбы? Мен изилдеп, анан мындай деген сөз бар да, караңгылыкты тилдегенден көрө бир бурчуна шам жак дейт да. Мен айтпайм менин китептерим шедевр деп. Же болбосо ушунчалык укмуш деп. Буларга караганда 100 эсе күчтүү илимий жазылган китептер бар. Ал авторлорго рахмат. Бирок булар жашоо практикасынан алынган. Булар Исак Бекбоев айтмакчы, биз теорияны жазып практикага алып киребиз. Гапырагай турмушту, практиканы илимге алып чыгып атат деп. Бая 2018-жылы илимди защита кылганымда Ахматалы Алимбеков, анан менин эң илимий жетекчим сонун педагог Жанкороз Каниметовдор ушул сөздөрдү айтып мага шык берген. Мына ушул менин оюмча бул мугалимдерге кандай сиз айткан эң кайсы сапаттар эң маанилүү. Да, ал жерде эң маанилүүлөрүнү, анан мугалимдиктин мен билген сыры эч каерде жазылбагандарыны Шыбагзардын, Жүзүмзардын арасынан тапкан сырларымды ошо китепте жазганмын да. Мындай деген жери бар, бир улуу педагогдун, окумуштуудун катардагы мугалим айтып берет. Ал жерде арасында көп улуу мугалим шыктандыра билет деп, вдохновить эте билет деп. Мен ойлоймун, ушу
мыкты жакшы мугалимдин бир сапаты окуучуларды өз алдынча билим алууга шыктандыра билиш керек деп. Анан дагы бири өзүнүн предмети боюнча энциклопедиялык билимге ээ болуш керек. Ал мындай көргөзмө сабак менен бир эки эме менен балдарды бир күн эки күн кызыктырасыз. Комиссияны дагы адаштырыш мүмкүн. Ал эми мынабул энциклопедиялык билим бул магнит. Балдарды дагы, коомчулукту дагы өзү эле тартып алат. Мен ошол фильмдеги Убайдулла Мурадов завхоздун мен айтам энциклопедиялык билими бар эле деп. Ал жерде ошо жанагы эме Чынара Токтоназарованын, Нарбүүнүн, Кочкорагайдын, Исламдын, Марзиянын жана башка ал жердеги мугалим эжекейлеримдин Хансулуу, Нарбүү, Дархан деген мугалимдерибиздин, Гүлзира азыр иштеп аткан, Нурзат, Чынара энциклопедиялык өз предмети боюнча. Мен энциклопедиялык дегенде жалпы билимди айтканым жок. Эч болбосо өз предметибиз боюнча энциклопедия билим бул. Ошол үчүн ал мугалимдерди алардын сабагында качып кеткен бала жок. Үй тапшырма аткарбай койгону дагы жок да. Мына ушундай бир тартылуу бар. Мен айтам, чыныгы күчтүү профессионал кесипкөй мугалим бул магнит. Ал балдарды мынау телефондон сууруп чыгып кете турган күч. Мугалим күчтүү болсо балдар бияка кетпейт. Балдардын мага көп суроо келет, айтыңызчы балдарды кантип телефондон алып чыгабыз деп. Балдардын телефонго кирип кеткенинин 3-4 себеби бар. Эми көп себебини жазганмын мен мынау китептеримде. Биринчиси көңүл бөлүүнүн жетишсиздиги, недостатка внимания и любви, сүйүүнүн жетишсиздиги. Ата эне жумушта же кесе өзү дагы бияка кирип кетет, же тойдо жүрөт. Аны эркелетип кучактаган мейрим жетишпегендиктен, бул жакшы экен да кирип алса эме. Экинчиси сабактар эгерде бая мен айткан мугалимде магнит болбосо, кызыктуулук болбосо, бул үчүн дагы бияка кетип атат. Биздин балдардын телефонго баш оту менен кирип кетиши бул бизге ишарат, намек. Силер бизди канааттандыра албай атасыңар деген. Ошол үчүн үй бүлө, коомчулук, мугалимдер бардыгыбыз мынабул жака өзүбүздү өстүрүшкө, балдардан арызданып отуруш эмес, булар окубайт, телефон көрөт деп отуруш эмес, андан көрө мүмкүн биз өзүбүздү өстүрүшүбүз керек деген. Демек, тиги ата-энелер дагы, мугалим дагы балдардын көңүлүн телефондон буруш үчүн ал телефонго караганда кызыктуураак болуш керек, туурабы? Урмат, сиз мени темирдай жакшы түшүндүңүз. Рахмат. Агай, сонун китептерди жазыптырсыз. Мен ойлойм, көптөгөн ата-энелер, көптөгөн мугалимдер азыр кызыгып жатат да. Кайсы жерден алса болот, кайсы жерден окуса болот, кайсы жерге кайрылыш керек бул китептер үчүн? Бул китептер эми аз тираж менен чыгат. Мен өзүм каражатым менен чыгарам да, башка бир мындай эме жок. Ошол үчүн мен кызыккандарга телефон номерди айтам, кайрылса өзүбүздөн алса, анан Гүлсара, анан ошо сиздин кызыңыздын номерин калтырып кетели анда. Калтырып кетсеңиз, ошолордон Алина деген кыз бар, ошолордон алса болот да. Анан мен ушул учурдан дагы бир пайдаланып, мынауну да айтып коеюн деп. Бизде үй бүлөдө дасторхон чет, кыргызга ыйык жер, бири тоо жайлоо, бири жайнамаз, бири дасторхон, ыйык жер. Ошо дасторхон четинде көбүнчө алды качты сөздөр айтылат да. Саясат, бирөөдү сындап, ушак сөз же болбосо бул мынча пул таапыптыр, манандай үй куруптур, манандай машина миниптир, же жүрүп кетиптир, сүйлөптүр, отуруптур. Мен айтам, өзүбүзгө бир топ кээде адашабыз. Эми балдардын башын таза сактайык, жан дүйнөсүн. Андан көрө мен мынау китепти жаздым, мына. Дасторхон четиндеги университет. Бул балдар менен ата эне үй бүлөдө дасторхон четинде өткөрө турган кыскача сухбаттарынын тематикаларını чечмелеп берип койдум. Бул өтө балдарга эмелерге жакшы болот да. Мына мисал үчүн бул жерде мисал үчүн
конок күтүүнүн адеби, бир туугандыктын баалуулугу, берешендик, марттык, ак эмгек менен байлыкка жетишүү. Маани бериң, мындай теманын өзү дагы мындай тонкий, назик ишаратта ак эмгек менен бай болсоң агар дегендей да. И мына кайрымдуулук, анан жан дүйнөнүн марттуулугу, анан жети атаны билүү дегенде мен бул жерге жаңылыкты киргиздим. Жети энени билүү. Жети энени билген, жети атаны билүү десе биз атыны ата бил, жок. Жети атанын затыны бил. И ошолорго татыктуу бол. Жети эненин затыны бил. Ошолорго тат. Мына ушундай өтө сонун сухбаттар бар. Биринчи бетиге мен Чыңгыз Айтматовдун улуу сөзүнү эпиграф кылып алганмын. Ал деген сөз, мына шуну карасаңыз, бул кандай сөз дегенде, мына Чыңгыз Айтматов да айтып атат. Үй бүлөнүн, ата эненин коомго кошкон эң жакшы салымы бул үй бүлөдөн жакшы инсанды өстүрүп тарбиялоо. Айтматовдун сөзүнү бул жерге эпиграф кылып алганмын. Ушул жакшы жардам берет. Мунун ичинде өтө чоң икаялар бар. Мисалы бир жер мага өтө жаккан жерин мен айтып коеюн. Адамдын жакшы инсан болушуда көп факторлор бар. Ошонун ичинен эки эң орчундуусу дейт. Бири үй бүлө тарбиясы болсо, экинчиси өмүр жолунда окуган китеби менен жолуктурган адамдары дейт. Кандай китепти окусаң, ошондой адам болосуң. Дегенде мындай, эгер муну бир аз орой айтсак, эгер китеп окубасаң, ошондой адам болосуң. Дегендей да. И жолуктурган адамдары окууда, жолдо кандай адамдар менен бирге болосуң. Укмуш сөздөр, ойлор, илимий маалыматтар бар, хадистерден бар, икаялардан бар. Эми үй бүлөнүн бул аты дагы карасаңыз бекерге эмес да, үй дасторкон четиндеги университет. Азыр университеттер көп ачылып кетти го. Көп ачылып кетти. Мен байкап туруп айттым, мен дагы университет ачам дедим. Мен дагы университет ачам. Сиз ачышыңыз керек. Мен дагы университет, мен ачтым да. Бар болгону мен ар бир кыргыздын үй бүлөсү бир университет деп 7 миллиондук университетке бул жерге бөлгө бердим. Анан бир жолу чоң жыйында сүйлөп атып бир сөздү айттым эле, ошону айтып койсом. Анан жыйынтыктасак, эгер убакыт болуп калган болсо. Мен президентибиз, өкмөтүбүз катышкан чоң жыйынга чакырылып сөз сүйлөдүм. Бул филармонияда болду. Ошондо мен кайрылып айттым катышкандарга, урматтуулар, ушу билим аркылуу сиздерге рахмат. Мугалимдин айлыгын көтөрдүңүздөр. Мугалимдердин имиджини, турмуш шартын жакшыртуу аркылуу, анан эне мектеби аркылуу биз чоң жаңы ийгиликке, өнүгүүгө жетебиз. Мен эксперименттен байкадым. Кыргызстанда бир кумтөр бар экен. Ал мана Давыдов мөңгүсү эриди деп, экологияга деп чоң маселе, дагы башка көп маселеде чыр чатак. Мен айттым, мен чыр чатагы жок. 7 миллион кумтөр таптым. Кыргызстандыктын ар биринин башы бир кумтөр деп айттым. Ал залдагылар аябай ыраазы болуп кол чабып калган, таң калышкан. Кыргызстандыктын ар биринин, айныкса окуучу студенттеринин ар биринин башы бир кумтөр, бир швейцарский банк. Бар болгону аны жакшы камсыздаш керек. Притом экология бузулбайт. Кумтөр баары бир убакыты чектелүү да, бир жылдары келет, бүтүп калат. Ал эми мен тапкан 7 миллион кумтөр, бу Кудай кааласа, кыргыз барда бул кумтөр түгөбөйт. Чоң рахмат. Сонун сөздөр болуптур агай. Анан бул суроону да сурап кетишим керек. Мен милдетим. Өзүм бир уулдун атасымын. Анан азыр эң чоң мен үчүн маселе бул кандай жакшы ата эне болуш да, болуу. Сиздин оюңуз боюнча жакшы ата эне болуу үчүн эмне кылыш керек, кандай кадамдарга барыш керек? Анткени азыр биздин коомдун бир проблемасы болуп атат. Көпчүлүк ата энелер баланын курсагы ток болсо эле, кийими бар болсо эле, мен жакшы ата эне экенмин деп ойлоп жүрүшөт да. Бирок жаңылышат. Туурабы? Рахмат, урмат, жакшы суроо бердиңиз. Мына
жакшы ата эне болуш үчүн жакшы адам болуш керек, жакшы инсан болуш керек. Сиз өтө туура маселени койдуңуз. Мен эне мектебин ачып иштеп жүрүп азыр бир нерсени байкадым. Мен бир аз кемчилигим бар экен. Балалуу болгон балдары бакчага, мектепке келгенде эне мектеп ачканыбыз жакшы, бирок мен кээде айтып жүргөндөй бул аздык кылат экен. Этого мало. Софья Ротару айтмакчы. Этого мало деген, бул аздык кылат дегеним, жакшы балдарды тарбиялаш үчүн ЗАГСка барганга чейин болочок ата-энелер деп 9-10-11 класс студенттикте уже ушу спецкурс өтүп коюш керек экен да. Мына ушул биринчиси. Экинчиси, сиздин эми түздөн түз жакын кесегегер. Азыр мен ошо мектепти ачтым. Болочок ата-энелердин мектеби, өзүнүн мектебибизде 9-10-11 класстарга өтөмүн. Аларды, мындай лекция эпизодикалык, системдүү расписанияда эмес, ирим катары өтөмүн. Түздөн түзгө келсек, биз ойлойбуз бардыгы табигый эле болот депчи. Карасаңыз, бардык кесипке бул дүйнөдө окутат. Инженер, бизнес школа бар, медакадемия бар, педагогика. Бардык кесиптердин эң татаал, эң башаты болгон ата-энелик эч кайда окутпайт экен. Мен ошол үчүн энелерме, сиз жакшы ата-эне болоюн десеңиз эгер, мынау китепти, анан келин баланы энелер мектебиге жөнөтсөңүздөр өтө жакшы болот да. Ушу менимче жакшы болот. Менимче сиздин азыр суроолоруңуздан көрүп турамын, сиз азыр эле жакшы атасыз, Кудай кааласа, жакшы энесиздер. Рахмат агай. Ошондой адам гана жаратман ушу берүүсүн уюштурат да. Бул өтө чоң философиялык берүү. Мен бул берүүңүзгө өтө ыраазы болдум. Сизге жакшылыктарды каалайм. Чоң рахмат агай. Анан биздин жаратман долбоорунун адаты боюнча коноктор бир белек, символикалык белек беришет экен эң кызыктуу комментарийдин авторуна. Балким сиз дагы бүгүн бир белегиңиз менен бөлүшүп кетесиз. Албетте. Мен ошо эң кызыктуу комментарийдин авторуга, булардын бардыгы эле мен ушулардын арасынан ушу адаштым. Мына Ой өрүшү кругозор деген китебимди бая мен чечмелеп айтып бердим. Мунун ичинде эмнелер бар экенин белекке берип тапшырып коеюн деймин. Биринчиси, ким эгер ошо жеңүүчү болсо дагы, ошол адамга мен Кудай өмүр берсин, мурады максатыга жетсин деп туруп бул жерге кол койдум. Муну өзүмчө закодированный подпись деймин. Бул китепти окуган сайын ушу дуа окула берет. Ошол адамга өмүр бакыт каалаймын. Муну менин атымдан тапшырып коесуздар. Сизге берип коеюн. Мынакей достор. Ой өрүшү кругозор агай Гапыр Мадаминовдон өз кол жазмасы менен. Эми жалпы ушу угуп көрөрмандарга кайрылып айтарым, кыргыз элиме жалпы бардыгыга ушуну кийсем болор бекен. Илайым Кудай дүйнөгө тынч аманчылык берсин. Жаштар өмүрлүү болсун. Согуш болуп жаткан жерлерге тынчтык орносун. Мына коңшуларыбыз менен чек араларыбыз тынч жол менен чечилип, чек арадагы элибизди, аскерлерибизди Кудай сактасын. Орууларга Кудай шифа берсин. Ушу бардык ак ниет адамдар максатыга жетсин. Адилетсиз түрмөдө жаткандарга Кудай азаттык берсин. Жаңылыкты, жаратмандыкты сиздин берүүңүздөй баштаган адамдардын ишини Кудай колдосун. Элибиздин пейили оңолсун. Эл башчыларыбыз бир жакшы жол менен элигибизди өнүгүүгө алып кетсин. Аларга биз жакшы бир колдоо берели. Ал эми бир турмуштан кыйналгандарга Кудай өзү жардам берип, алардын дагы турмушу жакшы болсун. Эң башкысы элибиздин көз карашы, пейили оңолуп, тынч аманчылык менен өнүгүүдүн, жакшылыктын жолуга чыксын. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Сонун кандай сөздөр болду, агай. Анан биздин да кичинекей белегибиз бар. Мына агай, сиз чынын айтканда биздин заманыбыздын
чыныгы каарманы болдуңуз да. Канча деген кыргыздардын жашоосун жакшылыкка буруп, жакшылыкка умтулганга мүмкүнчүлүк түздүңүз. Ушу сиз кылган кызматыңыз үчүн, сиз кылган биздин келечекке болгон салымыңыз үчүн сизге 1000 мертебе ыраазычылык айтабыз. Терең таазим. Ушундай сизге окшогон кыргыздын жаратмандары көбөйө берсин. Кудай буйруса, билим аркылуу, илим аркылуу өлкөбүз дагы өнүгүү жолуна түшүп, бакубат жашоо чогуу бирге куралы. Илайым. Бул калпак ошо ырымдап сизге кийгиз коюлуп. Рахмат, макул. Ак калпагыңыз эч качан башыңыздан түшпөсүн. Рахмат балам. Ордундан тура албадым. Отуруңуз. Ар дайым ден соолукта болуңуз. Кудай жалгасын. Ушу элдерге кылган канча жакшылык болсо, Кудайым сизге 100 эсе кайтарып берсин. Рахмат сизге, рахмат. Бизди сүйүндүрүп жүрөбүз. Рахмат. Сиз менен таанышканыбызга, сиз менен ушинтип баарлашканыбызга биз сыймыктанабыз. Мен дагы бул дагы кетип атабы? Мен дагы ушу урмат сиздин, Тимурдун, анан мынабул эсен келди, аман келди дей инсандарыбыздын болгондугуну дагы ушул сыяктуу көптөгөн балдар кыздарыбыздын Кыргызда өсүп жетилип, жаңыча көз караш менен иштей баштагандарыны көрүп, Кудайга шүгүр кылып атам. Кудай кааласа Кыргызстанды келечекте мына силердей инсандар өнүктүрүп алып кетет. Ушу эсен келди, аман келди, анан Аскар Салимбековдон баштап айттым, ошондой эле мына Манас Калдаров деген дагы балдарыбыз бар. Анан мына Түгөлбай деген Жалал-Абадта ишкер балдарыбыз бар. Ушундай инсандарыбыз, мына Тимурду айтып кеттим, өзүңүздү айттым, урмат балдар кыздарыбыз Кудай кааласа биздин Кыргызстанды жакшы бир өнүгүү жолуга алып чыгат деп ойлойм. Рахмат, айтканыңыз келсин агай. Дагы бир жолу чоң рахмат. Ыраазычылык этмекчибиз. Ушу алтындай болгон убактыңызды бөлүп бердиңиз. Мен ойлойм, бул чыгарылыш абдан көп адамдарга өз пайдасын алып келет. Урматтуу достор, силер менен Жаратман подкасты болду. Биздин каналыбызга катталыңыздар. Бул шилтеме менен бөлүшүңүздөр, комментарий жазып, лайк басыңыздар. Өзүңөр билгендей, Жаратман долбоору бул кыргыздын сыймыктуу, таланттуу, жөндөмдүү, жоктон бар кылган замандаштарыбыз тууралуу жаңы тарыхты бирге жараталы. Кыргызстанда жаратмандар көбөйө берсин. Күнделе көксөп алдыга безип, алдыга кеттик алдыга, түндөр эсеп колго куралсап, алдыга эңсеп салдырган, күн менен толсун алып турган, күчтөрүң болсун батырда.